Бисмилlah, вальхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Урматтуу мусулман бир тууганым, туткунга түшкөн адам өзүн мойнун азат кылууга аракет кылат. Агерде азат кыла албай турган болсо, анда катуу бир азапка душар болуп калышы мүмкүн. Муну ошол сыяктуу эле биз дагы бул дүйнөдө Аллах Тааланын колунда туткун сыяктуубуз. Өзүбүздү Аллахтын азабынан куткарууга аракет кылышыбыз керек. Агерде куткара албай кала турган болсок, анда Аллах Тааланын астында катуу бир азапка душар болуп калабыз. Мына ошондуктан Хасан аль-Басри айтат: момун адам бул дүйнөдө туткун сыяктуу дейт. Яс'a фикака ракабатихи. Ал өз мойнун азат кылууга аракет кылат. Хатта ялкаллаху азза ва жалла. Аллах Таалага жолукканга чейин мына ушунун аракетинде болот дейт. Биз Аллах Тааланын азабынан өзүбүздү ибадаттар менен азат кыла алабыз. Аллах Таалага чын ихлас коюп, ибадат кылып, жана күнөө иштерден тыйылуу менен азат кыла алабыз. Такыбачылык менен азат кыла алабыз. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу насу ягду." Ар бир нафс эрте менен үйүнөн чыгып кесип кылат. "Фабайю нафсаху." Өз нафсысын Аллах Таалага сатат, же шайтанга сатат. Аллах Тааланын жолунда жүрөт, же шайтандын жолунда жүрөт. "Фамутиқуха ау мубиқуха." Өз нафсысын ошентип Аллах Тааладан азатка чыгарып алат, же нафсысын жок кылат, кыйроого учуратат дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биздин ар бир өтүп аткан күнүбүз бул дозоктон биз өзүбүздү куткарууга аракет кылышыбыз керек. Бизге ар бир күн берилип аткан чоң мүмкүнчүлүк. Мына ушул нерседе биз шайтандын жолунда жүрбөстөн Аллах Тааланын жолуна өтүүгө аракет кылышыбыз керек. Аллахтын жолуна кантип жүрөбүз дегенде такыбачылык менен, биз айтып аткан ибадаттарды аткаруу менен жана күнөө иштерден сактануу менен болот. Ал эми ким ибадатка байланбай турган болсо, күнөө иштерден сактанбаган болсо, демек бул билсин, өз нафсысын шайтанга сатып жатат. Шайтанга ибадат кылып жатат. Өзгөчө динге тоскоолдук кылып аткан болсо, ибадат кылып аткандарга тоскоолдук кылып аткан болсо, өзгөчө исламга каршы күрөшүп аткан болсо, бул ачык айкын шайтанга ибадат кылып аткан болду эсептелинет. Ар-Рахмандан алыс калганын чоң бир белгиси. Булар эртерээк тооба кылыш керек, Аллах Таалага кайтыш керек. Мына ошол өз мойнубузду Сирот көпөрөсүндөгү азаптан азат кылуу үчүн кээ бирки амалдар бар. Албетте бардык ибадаттар инсанды дозоктон азат кылууга жардам берет. Бирок өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дозокко кирбейт деп белгилеп өткөн амалдар бар. Мына ошолор тууралуу биз сүйлөшүп жатабыз. Дозокко кирбейт деген сөз, хадис бул бейишке кирет деген сөздөн жогору турат. Анткени инсан дозок азабын тартып, андан кийин бейишке кириши мүмкүн. Ал эми дозокко кирбей туруп инсан түзмө-түз бейишке бара алат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким мындай амал жасай турган болсо, мунун жүзү дозок көрбөйт. Бул адамдын денесин дозок жебейт. Бул дозокко жакындабайт. Бул дозокко кирбейт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай хадистеринде бизге белгилеп өткөн. Мына ошол хадистерге келе турган болсок, бүгүнкү ала турган сабагыбыз бул айтат: 7-чи амал пешинден алдын 4 рекет жана пешинден кийин 4 рекет сүннөт намазын окуп жүрүштүк. Мына ушуга бекем болуштук. Албетте пешинден алдын 4 рекет окуштуктун фазилети аябай улуу. Мына ушул учурда, пешин учурунда асман эшиктери ачылат. Дуалар кабыл боло турган учур, ибадаттар кабыл боло турган учур. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ар бир азанда асман эшиктери ачылат деген. Вастужиба дуа, жана дуалар кабыл болунат деген. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, асмандын эшиктери бар. Ар бир асмандын өзүнүн эшиктери бар. Бирок саны канча экендигин билбейбиз. Ар бир эшикте 2ден периштелер коргоп турат асманды. Мына ошол эшиктер ачылат. Ошол эшиктер ачыла турган убакыттар бар. Ошол эшиктерди ача турган ибадаттар бар. Ошол эшикти ача турган дуалар бар. Асман эшиги ачылган болсо, демек сиздин ибадатыңыз кабыл болду деген сөз. Дуа кыла турган болсоңуз, дуаңыз кайтарылбайт, Аллах Таалага түзмө-түз көтөрүлүп алат. Мына ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азан айтылгандан кийин
асман эшиктери ачылат жана дуа кылына турган болсо дуалар кабыл болунат деген. Ар бир азандан кийин асман эшиги ачылып турат. Мына ошон үчүн азан айтылгандан кийин көп дуа кылып калыш керек, жана көп зикир кылып калыш керек, көп истихбар кылып калыш керек, көп ибадат кылып калыш керек. Мына ушул учурду пайдаланып калыш керек. Бирок мунун тескериси биз көпчүлүк учурда азандан кийин даратка кирише баштайбыз. Азандан кийин майда-чуда иштер болгон болсо ошону бүтүрүп алайлы деп баштайбыз. Азандан кийин намазга чейин бул ишни кылып алайын, бул ишни бүтүрүп алайын деп ошол нерсеге шашабыз. Албетте бул ушундай берекелүү болгон убакытты текке кетирип болуп эсептелинет. Мына ошондуктан биз азан убакыты болгонго чейин даратыбызды алып, мечитке келип, азан айтылган убакытка чейин күтүп тура турган болсок, азан айтылгандан соң ошол учурда дуа кылып, ошол учурда зикир кылып, ошол учурда сүннөт намаздар болсо сүннөт намаздарды окуп, ибадат кылып тура турган болсок, биздин ибадаттарыбыз кабыл болот. Албетте азан айтылгандан кийин сөз менен мечитке келиш керек деген эмес. Аял кишилер дагы үйүндө отуруп, азандан кийин дуа кыла турган болсо, дуасы кабыл болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, кандайдыр бир ооруга шифа тилеп дуа кылып аткан болсоңуз, башыңызга мусибат келип, мусибат көтөрүүгө дуа кылып аткан болсоңуз, башыңызда карызыңыз болуп, карызыңызды кутула албай жүргөн болсоңуз, дагы башка кандай көйгөйлөр, кыйынчылыктар, машакаттар болгон болсо, азандан кийин Аллах Таалага кайрылып дуа кылыңыз. Ушул учурда дуалардын кабыл болууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк убакыт. Күнөөңүздөн тооба кылган болсоңуз, мына ушул учурда көбүрөөк истихбар айтыңыз. Аллах Таала көтөрүлүп барат. Асман эшиктери ачылат. Дуаңыз тезирээк кабыл болот. Ушул убакыт текке кетирбестен инсан пайдаланып калыш керек. Мына ушул учурда пешимге алган айтылгандан кийин өзүнчө асман эшиги дагы бир өзгөчө асман эшиги ачылат. Бул пеши намазынын 4 рекети үчүн. Асман эшиктери аябай көп, ар кыл эшиктери бар. Ушул эшиктердин дагы бири пеши намазынын 4 рекет сүннөтү үчүн өзгөчө бир эшик ачылат. Ушул намаз сөзсүз көтөрүлүп барат. Ушул намаз кабыл болот. Эгер шарият көргөзгөнү толук аткарган болсо, ихлас менен баардык шарттарды аткарган болсо, ушул намаз кабыл болот, ушул сүннөт намаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондон айтат: "Иннаха саатун туфтаху фи абуабус сама." Албетте пешимден кийин асман эшиги ачылат дейт. "Ухиббу ан яс'уда ли фиhi амалу солих." Ушул учурда мен Аллах Таалага солих амалым көтөрүлүп баруусун каалайм дейт. Ошон үчүн пешинден алдын 4 рекет намаз окуймун деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Демек пешинден алдын 4 рекет намаз окуштук, бул асман эшиктерин ачат экен. Бул намаз кабыл болот экен. Жана бул пешинден алдыңкы 4 рекет намаз, ушундай намаз биз буга чейин дагы айтып өткөнбүз, бул тахаджуд намазына тең боло турган намаз. Пайгамбарыбыз айткан: "Арба ракаатин кабла зухур я'дилна би салати сахар" деген. Пешинден алдын 4 рекет сүннөт намаз бул тахаджуд намазына тең боло турган намаз деген. Ошондуктан пешинден алдын 4 рекет намазга аябай көңүл коюп окуп жүрүшүбүз керек. Жада калса Пайгамбар каза болгон болсо, пеши намаздан кийин дагы асырга чейин аны каза болгон болсо дагы Пайгамбарыбыз окуп жүргөн. Эми кимдеги пешинден алдын 4 рекет намаз окуп туруп, андан кийин пешинден кийин дагы 4 рекет окуй турган болсо, бул адам дозокко кирбейт дейт. Бул адамга дозок оту арам болот. Бул адамдын денесин дозок жей албайт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен хафаза аля арба ракаатин кабла зухур ва арбаа ба'даха харрамахуллаху алан нар." Ким пешинден алдын 4 рекетке жана пешинден кийин дагы 4 рекет намазга бекем боло турган болсо, аны ар дайым окуп жүрө турган болсо, Аллах Таала бул адамдын денесин дозокко арам кылат дейт. Дозок бул адамдын денесин жей албайт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин абдин муъминин юсалли арба ракаатин бада зухр, фатамас вajhahu нар абадан иншаллах азза ва жалла." Кайсы бир момун адам пешимден кийин 4 рекет намаз окуй турган болсо, бул адамдын жүзүн эч качан дозок күйгүзө албайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз пешинден алдын 4 рекетке жана пешинден кийин дагы 4 рекетке жакшылап маани берип окуп жүрүшүбүз керек экен. Бул кандай окулат дегенде, биз билгендей эле пешинден алдын 4 рекет бар, ана пешинден кийин 2 рекет бар. Ушул пешинден кийин 2 рекетти окуп туруп, кааласаңыз, 2 рекет окуп бүтүп туруп, дагы андай 2 рекет кошуп окуп койгон болсоңуз, ушу менен 4 рекет болот. Же болбосо пешинден кийин бир эле салам менен
4 рекат оқып қоя тұрған болсаңыз, мына ушул намазға өтіп кете берет, жана пешинен кийинки дагы сүннөт намазына өтіп кете берет. Же биринчи айткандай, биринчи 2 рекат сүннөт окуйсуз дагы, анан кийин дагы 2 рекат кошумча окуп отырган болсоңуз, ушу менен 4 рекат болот. Же болсо бир салам менен 4 рекат окуп кое турган болсоңуз, пешинин да сүннөтүнө азыркы биз айтып аткандагы намазга өтөт дагы сиз 4 рекат сүннөт окуган болосуз дагы, биз жогоруда айткан соопторго ээ болосуз. Биз мындан да гафлетте калбастан пешинен алдыңкы 4 рекатка дагы, пешинен кийинки 4 рекатка дагы бекем болушубуз керек. Андан кийинки 8-чи амал бул кадамдарды Аллах разы боло турган жолдо чаң бастырыштык дейт. Абу Аббас айтат: "Мен игбарут кадамагу фи сабилиллахи хума харун алан-нар." Кимдин 2 кадамы Аллах жолунда чаң боло турган болсо, ал экөө дозок отуна арам дейт. Сирот көпүрөсүндө дозокко анын 2 буту күйбөйт дейт. Аллах жолуна деген бул кандай Аллах разы боло турган жол боло турган болсо, мына ошол нерседе бутуңузга чаң тие турган болсо, кийимиңиз чаң боло турган болсо, мына ошол чаң дозок оту менен бирикпейт дейт. Аллах жолунда илим талап кылып чыгасызбы? Аллах жолунда бирөөгө жардам берип коюн деп чыгасызбы? Же Аллах жолунда жихадка чыгасызбы? Же мешитке карап кадам басасызбы? Же зекетимди берип коеюн деп кедейдин үйүнө карап басасызбы? Мына ошол бараткан жериңизде сиздин бутуңузга чаң тие турган болсо, сиздин кийимиңиз чаң боло турган болсо, мына ошол буттар дозок отуна арам болот деп бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге жеткирип айтып атат. Ошондуктан Аллах тааланын таат ибадатында кандай бир кадам баспаңыз, Аллахты разы кылам деп кандай бир кадам таштабаңыз, мына ушул кадамдарыңыз иншалла дозок отуну арам кылат. Кандай гана улуу фазилеттүү амал, урматтуу мусулман бир тууганым. Кандай бир мусулмандардын пайдасына иш боло турган болсо, кандай бир Аллах жолуна жакшы иш боло турган болсо, Аллах жолуна даават болобу, Аллах жолунда жардамдаш болобу, Аллах жолуна бирөөлөргө кызмат кылып коебу, же Аллах жолунда өз үй бүлөңүздү багам деп да жакшы ниетте чыга турган болсоңуз, өз үй бүлөмдү адал жолдон багайын деп ниет кылып кесип кыла турган болсоңуз, мына ошол жерде сизге чаң жуга турган болсо, ошол жерде сиз кыйнала турган болсоңуз, албетте бул адамдарга дозок оту арам болуп эсептелинет экен. Биз да бул нерсеге маани берип, ар бир кылып аткан ишибизде ниетибизди түздөп коюшубуз керек. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун, билип дагы, билбей дагы кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Кыямат күнүндө даражабызды бийик кылып, пайгамбарлар менен, сыдыктар менен чогуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.